Буга чейин эч бир альянска кошулбай нейтралдуу өлкө болуп келген Финляндия жана Швеция НАТОга мүчө болууга бел байлады. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг, эгер Швеция менен Финляндия бул тууралуу арыз жазышса, ал уюм тарабынан кубатталат жана кошулуу жарыяны тез убакытта ишке ашат деп билдирди. Украинадагы согуштан улам алар нейтралдуу өлкө деген макамын кайра карап чыгууга туура келгенин жүйө келтирүүдө. Финляндия менен Орусиянын чек арасы 1300 чакырымга созулат. Швеция менен Финляндия НАТОга кошулса эмне болот? Финляндиянын тышкы иштер министри айланска кошулуу эки тарапка тең пайдалуу болорун айтты. НАТОнун көз карашы боюнча Финляндия НАТОго мүчө болуп кирүү критерийлерине жооп берген бекем демократиялык баалуулуктарга ээ. Ошондой эле НАТО менен ич ара кызматташууга ылайыктуу, күчтүү жана ишенимдүү улуттук коргонуу системасына ээ. Ал эми Орусия эгер кошулсаңар аскердик чараларга барабыз деп Финляндия менен Швецияны эскертти. НАТО биз тарапка карай жылып келатат. Финляндиянын дос эмес өлкөлөргө кошулушуна Кремль өкүнүп турат. Мына сырткары биз да ага карата тиешелүү жооп беришибизге туура келет деп билдирди Дмитрий Песков. Эксперттер эгер Финляндия жана Швеция НАТОга кошулса, Орусия кандай кадамдарга барышы мүмкүн экенин айтышты. Орустар кибер чабуулдарды жасашы мүмкүн. Алар буга чейин да андайга барышкан. Батыш буга чейин эле ал нерсе менен алпурушуп келген. Россиянын алдында эки тандоо турат. Биринчиси НАТОнун кулаш жайышына кайыл болуп унчукпай калуу же 3-чү дүйнөлүк согушту баштоо. Эмнеге НАТО Украинага аскерлерин алып кирбейт? Украина НАТОга мүчө болбогондуктан уюм аны коргоого алууга милдеттүү эмес. НАТО өлкөлөрү эгер алар өз аскерлерин Украинага киргизсе, бул Россия менен Батыш ортосунда чоң жаңжалга башат болуп калат деп кооптонуп жатышат. Ал эми Финляндия менен Швеция НАТОга кошулсак, Орусия бизге кол салбайт деп үмүт кылышат. Орусия болсо НАТОнун барган сайын өз чек арасына карай жакындап келатканына тынчсызданып турат.